Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, бүгүн биз кайрадан Конституциянын жаңы долбоору тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто көз карандысыз юрист Нурбек Садыков. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ушул эми жаңы баш мыйзамдын долбоорун карап чыксаңыз керек, окуп чыксаңыз керек. Баягы кандай жазылыптыр? Азыркы убакта иштеп аткан Конституция менен салыштырып караганда кандай болуптур? Биринчиден, азыркы аракеттеги конституция менен бул жаңы конституциянын долбоорунун айырмачылыгы болгону мен байкадым. Бул үч эле бир моментте. Калган, мисалы, адам укугу, милдеттери, эркиндиги, сөз эркиндиги бүт бардыгы бирдей эле. Бир өзгөчөлүгү бул жерге жанагы маданий, руханий, коомдук негиздер кириптир. 2 пункт менен кириптир, 3-чү глава. Андан сырткары жанагы курултай институту. Ал эле 2 пункт менен кириптир. Эми курултайдын эми кандай болот, ал мыйзам менен аныкталат деп. Шайлоо тартиби, аткарылыш тартиби негизинен алар сунуш берүүчү институт катары. 3-чү эң азыркы талаш тартышты жаратып аткан 3-чү өзгөчөлүгү бул президенттик бийликте. Ушул милдеттерин, укуктарын кеңейтип койду депчи. Анан эми милдети, укугу менен жоопкерчилиги кошо болуп атпайбы? Буга чейинки конституцияда көрдүк да, 10 жыл жашап өттүк. Жоопкерчиликти эч ким алган эмес да. Бул жерде укугу менен бирге жоопкерчилиги болуп атат. Айырмачылыгы мен ушундан байкадым. Ушул 3 моментте калган жана сөз эркиндиги дейт. Буга чейин айтып келишти, балдардын эмгегин пайдалануу пунктун алып койду деп. Ал деле бар экен. Азыр окуп көрдүм. Айырмачылык ошол эле. Бул жерде болгон талаш ошол бийлик эмне үчүн мынча укукту алды, эмне үчүн неге жоопкерчилигин айтышпайт? Буга чейинкидей азыркы аракеттеги конституциядагыдай болуп эле аягына жооп берген адам жок эле жүрө беришибиз керекпи дагы? Бирок ошондой президентке жүктөлгөнү менен ал баары бир жогорку кеңеш менен эсептешет турбайбы? Кеңешет экен ошол. Ооба, азыр бүт мисалы өкмөттүн мүчөлөрүн шайлоону, прокуратуранын шайлоону, ГКМ жанагы эсептөө палатасынын шайлоо бүт жогорку кеңеш аркылуу өтөт. Эми бул жерде чыныгы элдин өкүлдөрү келсе, алар талдай билиши керек. Элдин ишенин акташы керек. Президент туура эмес сунуш берсе, колдобой коюш керек. Анан мен түшүнбөйм да, азыр эми мен түшүнүп атам. Азыркы кездеги ушул конституцияга каршы чыккан адамдарды. Эми алардын да өзүнүн кызыкчылыгы бар. Аны түшүнүп атабыз. Бизде эми мына ушул өткөндөн бери мен угуп аттым, ушул коомдук руханий байлыктар неге кирет депчи. Улутчулдукка кетип калат. Андай кете турган деле пункту жок. Бир адам мындай тынчсыздана турган пункттар жок да. Бирок ушул жерден дагы эметкенде Конституциянын жана баш сөзүнө дагы каршы чыгып атат да. Ошол жерге манас кирип калыптыр. Ооба да, эми бул эң туура жанагы чыныгы кыргыз эли эмес, бул Кыргызстан эли деп жазылып атат. Кыргызстан элинде жашаган, эми биздики жалган эми атабыз манас экен. Андан эч бир мындай кыйкым таппай эле койсок болот да, наоборот, биз сыймыктанышыбыз керек. Ушул биздин баш мыйзамга. Эми бул коомдук келишим. Коомдук келишим бул коомдор биргелешип, мына канчадан бери бир келишимге келип алсак, бул жакшы эле нерсе, бул манастын киргенинен коркпош керек. Наоборот, ошол ар бир Кыргызстандын эли жараны, наоборот, ар-намызга ушул уят болбой эле, ата бабабыздын арбагын уят кылбай эле деген намызды ойготуш керек бул жерде. Бул жерден кыйкым издеш керек. Ушул 30 жыл аралыгында баягы азыркы убакта иштеп жаткан конституция баягы элге бир жакшы бир эме жыйынтык көрсөтө алган жок да. Көрсөтө алган жок. Ал эми бул жаңы конституция баягы элдин добушун алып өтүп кеткенден кийин кандай иштеп берет элге? Буга чейинки мына биз 9 жолу
конституциялык реформага барып атабыз, конституцияны өзгөртүп атабыз. Мына 2010 жылдагы конституцияны көрдүк, мына 10 жыл жашап көрдүк. Жыйынтыгы кандай болгонун мына баарыбыз көрүп турабыз. Эми баягы үмүтсүз шайтан деп коет. Үмүт менен жашап атабыз да, мына 4-ндө 5 октябрда элдер үмүт менен чыгышты. Азыр мына ушул үмүт менен мына юрист катары мен айтайын, бул жерде бардык мындай тынсыздана турган эч нерсе жок. Бүт укуктар, эркиндиктер, кепилдиктер бүт баары камтылган. Эми бул маселе бунун аткарылышында калды да. Бул конституцияны эми эл өзү тандап алдымы? 10 октябрда тандап алды президенттик башкарууну. Эми биз демократия деп атабыз, Кыргызстанда демократия дегенден кийин көпчүлүккө азчылык баш ийишибиз керек да. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек да. Анан жок деп тирешип тура берсек, бул жерден бир мындай айтканда позицияга келише албайбыз да. Чыныгы демократия бул көпчүлүк, азчылык баш ийишибиз керек көпчүлүккө. Азыр эми бул конституция менен эле бүтүп калбайт, эми конституциялык мыйзамдар. Мына биздин жогорку кеңешибиз, парламентибиз конституциялык мыйзамдарды даана так жазып бериши керек. Мына шайлоо системасы кандай болот, мамлекеттик башкаруу системасындагы мыйзамдар кандай болот, биздин баягы шайлоо укугубуз, шайлануу укугубуз кандай болот. Мына ошол жерде мына курултай институту деп атабыз. Курултай институту кантип шайланып келет? Эмне рол аткарат? Булардын негизги максаты эмне болот? Мына ушулардын бардыгы азыр бул конституцияда көрсөтө албайбыз да, мыйзамдар менен көрсөтөбүз. Мына ошол мыйзамдарды. Мына ушулар боюнча азыр башыбызды оорутсак болот да. Азыр мен мына каршы чыгып аткан тарапка айтмакмын да. Ушунчалык бардыгына көзү жетип, акылы жетип турса, илими жетип турса, мына ушул жагына аракет кылыш керек. Азыр мыйзамдарды туура, даана, так кабыл алганга. Мына жогорку кеңештен ошого талап кылсын, сунуш беришсин. Ушу мыйзамдар менен аныкталат да. Бул жерде жалпы эле иретинде жазылган жол жобосу. Кандай аткарылат, бүт механизмдери мыйзамда көрсөтүлөт. Мына ушул жагына башыбызды оорутуш керек дейм да. Ар ким өзүнүн жумушун аткарыш керек деген. Ал эми ушул жакынкы өлкөлөр, алыскы өлкөлөрдөгү баш мыйзам кандай кабыл алынып, кандай жазылат алардачы? Биздики менен салыштырсак болобу алардын мыйзамдары? Эми мына 2010 жылы көрбөдүкпү биз? Эми биз баягы демократиянын президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу бул баскычтарды басып өтүшүбүз керек да. Мына 10 жыл парламент башкарууну көрдүк. Эми негизинен аралаш система деп атабыз. Ушул системаны басып өттүк. Парламентте мына партийный системаны көрдүк, шайлоолорду көрүп атабыз. Бул бара-бара баягы көсөм болот дегенде акылыбызга кирип атабыз. Мындай айтканда практика жүзүндө көрүп атабыз да. Практика жүзүндө көрүп атабыз. Анан ошол 10 жылдагы конституциянын эми көрдүк да. Аягы жоопкерсиздик. Азыр эми бул конституцияда жоопкерчиликти бир киши алып атат, бул жакшы нерсе. Биз кыргыз эли жаралгандан демократ элдербиз. Туура эмес нерсени жасабаса сразу эле айтып чыгабыз го. Мен ал жагында мындай эме көрбөй атам да. Мындай позитивный эле жакшы ойлош керек. Андан көрөктүү сунушту айтышы керекпиз. Убагында беришибиз керек. Ар кимибиз эми бул мамлекет бир эки же бир мындай топ үчүн эмес, коомдук бирикме партия үчүн эмес, ар бирибиз үчүн болуш керек. Кызыкчылыгы. Мен мисалы өзүмдүн үй бүлөмдүн келечеги мага кызык. Ошон үчүн ушул өзүмдүн оюму, сунушумдун пикиримди айтып атам. Бул менин жеке эрким. Эми сиз ушул конституцияны окуп чыктыңыз, карап чыктыңыз, баягы дагы ушул нерселер кошулса болмок экен, ушуну алып салса болмок экен деген бир ойлор пайда болдубу? Жок, эми мындай да, азыр конституциянын ар бир сөзүнө, ар бир абзацына, ар бир эмесине токтолуп отуруп, эми идеальный эч нерсе болбойт да. Эми айтып атпайбызбы, бунун аткарылышында азыр үтүр точка туура эмес коюлуптур, мына сөз кошулбай калыптыр. Мына сөз ашыкча болот деп отурсак отура беребиз. Андан майнап чыкпайт. Андан көрөктүү алдыга карап жылайлы дагы айтып атпайбызбы, азыр мыйзамдарды тактап алышыбыз керек. Мыйзамдар баягы сан эмес, сапатына карашыбыз керек.
Бул мыйзамдарды биздин Кыргызстан эли кабыл ала турган мыйзамдар болуш керек. Биз ошону сыйлай турган. Ошол мындай айтканда биздин каныбыз менен кошо айланып, биз ошол мыйзамды аткарып, мыйзамдын баягы бийлигин орнотушубуз керек. Ошондо гана мен ойлойм алдыга карап жылыш болот. Азыр эми каршы тарап бар деп атабыз. Бул баш мыйзам долбооруначы мындай болбош керек, андай болбош керек деген айтып аткан тарап бар. Алар баягы митингтерге чыгып атат, митингтерди уюштуруп атат. Алардын артынан баягы карапайым эл барып атат. Эми бул неге нааразы болуп атышат аларчы? Эми алар да түшүнсө болот. Алардын максаты эмне? Алар да түшүнсө болот. Биринчиден бизде ушул Кыргызстан, Орто Азияда мына жакынкы эме чыгыш өлкөлөрүнүн ичинде биз аябай эле эгемен өлкөбүз. Демократиялык өлкөбүз. Ар бир жаран өзүнүн ой пикирин, укугун, милдетин айтканга, талап кылганга, эркин оюн айтканга укуктуу. Ошондуктан эми алар дагы өзүнүн оюн айтып атат. Эми мен аларды түшүнүп турам. Алар эми кимдер айтып атканын деле көрүп атабыз. Кимдер айтып атканын деле көрүп атабыз. Ал кайсыл жактан түрткү болгонун деле көрүп турабыз. Эми алар ошол нерсени акташы керек да. Бизде ушу демократия деп эле башаламандыкты, жоопкерсиздикти кылып коюп, алардын өзүнчө бир максаты бардыр. Эми мен айта албайм, бирок менин жеке пикиримде булардын негизги максаты эле ошол. Бизде ушул парламент болобу, башка система болобу, система управлениеде ушу башаламандык болуп эле аягы жок болуп, жооп берген киши жок. Алар өздөрүнүн убактылуу жана жумуштарын, план проектлерин аткара берсе, мыйзамдарын киргизе берсе, Кыргыздын менталитетине, Кыргызстан элинин менталитетине карама каршы келген, биздин бюджетибизге зыян келтире турган мыйзамдарды өткөрүп алып, ошолор менен алар өздөрүнүн жана ой максаттарын ишке ашырып жүрө берсе да. Бир адам жоопкерчиликти алып туруп, элдин келечеги үчүн мына милдетин алып туруп, болбосо, булар ошондой нерсе болбой эле башаламандык болсо. Булардын негизги максаты эле ошол, себеби өздөрүнүн проектлерин, өздөрүнүн ошол идеяларын өткөрүш үчүн. Эми ушул баягы башка өлкөлөрдөн бир кандай баа берип атышат бул мыйзамга? Анча-мынча жерден үн катып калып атышат. Эми үн катат. Ар бир мамлекетте баягы өзүнүн айтып атпайбызбы, бул коомдук келишим депчи. Ошол мамлекеттин элинин өзүнүн менталитети болот, каада салты болот, үрп адаты болот, психологиясы болот, кабыл алуусу болот дегендей да. Ошого жараша биз мыйзамдарды мына Конституциядан баштап, баш мыйзамыбыз болгон Конституциядан баштап мыйзам мамлекеттик актыларды дагы ошого карап алышыбыз керек. Европада тигиндей экен деп салыштырмалуу албашыбыз керек. Америкада мондой экен деп салыштырмалуу албашыбыз керек. Аны биздин элибиз кабыл алабы? Ошону аткарабы? Маселе ошондо болуш керек. Анан биз тигиде моундай экен деп биз бир каныбызга, жаныбызга туура келбеген эле мыйзам Конституцияны кабыл алганда эмне? Чаң басып жатат, мына аткарылбаган канча мыйзамдар бар. Биздин ушул Жогорку Кеңешибиз мактанат жылына монча мыйзам кабыл алып койдук деп. Эмне мыйзам кабыл алганын өздөрү деле билбейт азыр. Карапайым эл тем более билбейт. Ошондуктан биз тиги Европанын Конституциясы мындай экен, мыйзам мындай экен дебешибиз керек. Салыштырбашыбыз керек. Биз наоборот, биз тескерисинче ушул Кыргызстандын элинин кабыл алуусуна жараша, менталитетине жараша, аң сезимине жараша мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Кандай мыйзам болуш керек ал эми? Ал эми мындай айтып атпаймынбы? Кыскача даана чындыгында мындай караганда бири-бирине каршы келбеген. Бири-бирине каршы келбеген туура бир багытта ушу Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн болушу керек. Анан болбогону бир-эки сөздөргө басым жасап, могу сөз ашыкча, могу сөз кем дегенде болбойт. Андан көрөктүү мен айтар элем ошол каршылаш, ушул Конституцияга каршы болуп аткан тарапка келип айтсын. Сунуштарын берсин, ой пикирин айтсын. Мына биз деле айтып атпайбызбы өзүбүздүн ой пикирибизди. Бу жерде эч ким баягы тыюу салган жок. Айтсын, салымын ошол жака койсун. Булардын негизги максаты жанагындай болуп атпайбы? Сырттан бир мен ойлоп атам, ушул бир какой-то бир күчтөр бар да, таасир эткен. Анан эми алар менен сөзсүз бул деген жанагы
финансы жагына байланыштуу болуп калат. Анан ошону акташ үчүн ар кандай мына сиз айтып аткандай митингдерди уюштурууга, аны актабоо үчүн кандай гана аракеттерге барышы мүмкүн. Мен ушундай түшүнөм. Эми сизге эркин микрофон берели. Баягы 11 апрелде эл келип, эмне үчүн ушул баш мыйзамды добуш бериш керек ушул баш мыйзамды? Эми биринчиден айтып атпайбызбы жана, бул элдин тандоосу болду. Азыркы учурдун элдин тандоосу болду мына 10-январда. Президенттик башкаруу деп. Парламенттик башкарууну көрдүк. 10 жыл басып өттүк. Эл чындыгында азыр ушул парламентке мына партиялык системага ишенбей калды. Ишенимин кетиришти. Ошондуктан эл эми бир жакшы үмүт менен президенттик башкарууну өздөрү тандап алды. Анан эми ошол президенттик башкаруу болгондон кийин буга чейин деле мына азыркы аракеттеги конституцияда деле 2010 жылы кабыл алынган конституцияда деле негизи парламенттик болгону менен де факто, де юре парламенттик аралаш система болгону менен де факто бул президент деле башкарып келди. Азыр могу ушул легализация болду десек болот да. Бир киши жоопкерчилигин алды. Кагаз жүзүндө бул документтешти. Бул элдин тандоосу болду. Анан мен ойлоп атам, эми мына 11 апрелде элдер өзүнүн тандоосун жасады жана январда, 10-январда президенттик башкаруу деп. Эми ошол президенттик башкаруу кандай жол жобосу болот? Ушуну тандап алышы керек. Ошондуктан ишенип турам, эми жана референдумда президенттик башкарууну тандап алган эл азыр могу конституцияны колдоп алат деп. Эми айтып атпайбы, бир-эки жанагы жетишилбей калган жерлери болушу мүмкүн. Аны мыйзам менен оңдоп койсо болот. Но негизи эл бул багытты тандап алды. Ошонун эле жол жобосу бул кагазга түштү. Ошондуктан мен ишенип турам, эл тандап алгандан кийин референдум Кудай буйруса ушул бул конституцияны деле колдоп алышат деп. Рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, бир керектүү көптөрдү айтып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде көз карандысыз юрист Нурбек Садыков болду. Урматтуу көрөрмандар, келерки эфирден кездешкенче бар болуңуздар.